Тема ички секреция бездери. Сабактын максаты ички жана сырткы секреция бездеринин өзгөчөлүгүн жана гипоталамус гипофиз системасынын маанисин түшүнүү. Бүткүл организмдеги процесстер ар түрдүү заттар менен жөнгө салынып турат. Бул заттардын көбү аз эле өлчөмдө бир кыйла физиологиялык таасирди көрсөтө алышат. Ошондуктан буларды биологиялык активдүү заттар деп айтабыз. Организмде көпчүлүк биологиялык активдүү заттар атайын органдарда, бездерде пайда болот. Бездерди биз сырткы жана ички секреция бездери деп экиге бөлөбүз. Жаш, тери, шилекей, ашказан бездери булар сырткы секреция бездери болуп саналат. Себеби булардын атайын түтүктөрү бар. Ошол түтүктөр аркылуу заттар дененин органдардын же теринин сыртына бөлүнүп чыгып турат. Ал эми ички секреция бездери атайын түтүктөрү жок, иштелип чыккан заттар түздөн түз эле канга өтөт. Булар ички секреция бездери деп аталат. Ички секреция бездеринин биологиялык активдүү заттарын биз гормон деп айтабыз. Гормон грек тилинен которгондо гормао, козгоо, дүүлүгүү дегенди түшүндүрөт. Ички секреция бездери нерв системасы менен бирдикте бири-бирин колдоп иштешет. Организмде көптөгөн ички секреция бездери бар. Алардын ичинен эң маанилүүлөрү гипоталамус, гипофиз, калкан бези, богок бези, уйку бези, бөйрөк үстүндөгү бездер жана жыныс бездери. Гипоталамус таламустун астынан гипофиздин үстүнөн ордун алган мээнин бир бөлүгү. Анда иштелип чыккан гормондор гипофиздин ишин жөнгө салат. Гипофиз болсо анча чоң эмес без. Адамдын гипофизинин салмагы өтө эле кичинекей. Бирок ошондой болсо дагы ал көп сандаган көп түрдүү гормондорду бөлүп чыгарат. Гипоталамус гипофиз менен бирге гипоталамус-гипофиз системасын түзүшөт. Бул система башка ички секреция бездеринин ишин жөнгө салып турат. Эгерде кандайдыр бир безде гормондор аз иштелип чыкса, анда бул системада гипоталамус-гипофиз системасында гормондордун өлчөмү көбөйөт. Ал эми бездердин гормондору канча көбөйсө, бул системанын гормондору азаят. Ошентип бул система башка гормондордун ишин жөнгө салып турат. Калкан бези моюнда коконун асты жагынан орун алган. Анын эки бөлүкчөсүндө синтезделген негизги гормону тироксин. Ал зат алмашууну жөнгө салат. Өсүүгө жана өнүгүүгө жардам берет. Эгерде канда калкан безинин гормонунун өлчөмү жогоруласа, анда организмде зат алмашуу бузулуп, жүрөктүн согушу тездеп, дененин температурасы көтөрүлөт. Белоктордун, углеводдордун жана майлардын ажырашы күчөйт. А эгерде жаш балдардын калкан безинде гормондордун иштелип чыгышы күчөсө, анын бою тез өсүп, өтө узун болушу ыктымал. Эгер калкан бези гормонду аз бөлүп чыгарса, баланын бою өспөй, кем акылда болуп калышы ыктымал. Мисалы, ошондой эле тоодо жашаган адамдардын калкан бези ойдуң жердегиге караганда гормондорду аз бөлүп чыгарат. Бөйрөк үстүндөгү бездер. Бул без сыртынан кыртыштан турат жана ички бөлүгү мээ заты деп аталат. Кыртышта минералокортикоиддер, глюкокортикоиддер, жана жыныс гормондору иштелип чыгат. Минералокортикоиддер суунун, минералдык туздардын, ал эми глюкокортикоиддер белок, май, углеводдордун алмашуусун жөнгө салат. Ал эми ички мээ бөлүгүнөн болсо адреналин,
норадреналин деген гормондор бөлүнүп чыгат. Бул гормондор белок, май, углеводдордун алмашуусун, жүрөктүн, булчуңдардын, ички органдардын иштерин жөнгө салып турат. Организмге ички жана сырткы кубулуштар таасир эткенде канда адреналин көбөйөт. Мисалы, адам корккондо. Уйку бези. Ашказандын астынан орун алган бул без эки кызматты аткарат. Сырткы секреция бези катары жана ички секреция бези катары дагы. Сырткы секреция бези катары тамак аштын ажырашына катышат. Ал эми ички секреция бези катары инсулин деген гормонду бөлүп чыгарат. Ал клеткадагы глюкозанын санын жөнгө салып турат. Эгерде инсулин аз бөлүнүп чыкса, глюкоза клеткаларда көбөйүп кетип, кант диабет оорусу пайда болушу ыктымал. Эгерде жеке биз менен жалпы республикалык тестке даярданам десеңиздер, анда биздин WhatsApp группага катталсаңыздар болот. Биздин WhatsApp номер 0501 10 50 30.